Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр мына Тимур мырзанын спорт залына келдик. Тимур мырза, мына жогоруда сүйлөшүп отурганда сиз айтып өттүңүз да, ушул чемпионаттарга барганда аябагандай кыйынчылык күндөр болду. Ал жерде атаандаштар менен беттешиш да кыйын болду, себеби бул жакта шарт жок деп, колдоо жок деп айтып өттүңүз да. Эмне себептен ушул татаал жолду тандап алдыңыз? Бул негизи эле биринчи мен баштаганда ушу тайский боксту өзүм билбей эле баштагам, баргам. Тайский бокстун эмне экенин дагы билген эмесмин. Эми эл катары эле ден соолукту чындайлы деп баргам. Өзүм ойлогон эмесмин, чемпион болуп кеттим. Анан ошол биздин аракеттерибизден өз Москвада тренерибиз байкап, өзү карап, ошол деңгээлге жеттик. Ошо Москвага эл катары эле иштегени барганбыз. Иштеп, анан иштен чыгып тренировкага барып, ошон тренировка кылып келгенбиз. Бул пешенеңиздеги шрамдар эстелик экен да. Кайсыл жерде болгон, айтып берсеңиз ошону. Пешенедеги бул шрамдар тайский бокс өзү негизи эле мындай жесткий, катуу. Бул жерде чыканак, тизелер дагы бар да тайский бокста. Ошол Таиландда болгон, ошол местный таец менен уруш. Ошол чыканак тийген. Ошол биринчи бойду чыканак рассечение болуп. Ошодон болгон Таиландда. Эми ушул элдин уулу болуп, ушу эл Кыргызстандын желегин көтөрүп, ушу бизди жакшы үй-бүлө кылып, ошондой эл көрсөтүп, жер көрсөтүп, мени Таиландка чейин алып барып келди. Анын атасы ушул бала 3 жашында калган эле. Азыр эми 30га чыкты, 27 жыл болду. Кичинекей бала эле, эсин билбейт. Кичинесинен өзү аракет кылып, ошол немеси аракетти эч ким жок эле көтөрмөгөн. Өзү аракет кылып, мээлети менен ошентип барды. Барган жака барып атат. Кудайга шүгүр деп отурам. 3 уулум бар. Ондой сезимдер жаман. Мен кошо Таиландка апарганда, апарды эле телевизордон маңдайында көрөсүңөр деп отурду кайненеси экөөбүз. Анан ошондо телевизордон көрүп атат. Мен ушундай эмете албай эшикке чыгып кеттим. Көрө албайчы мындай. Ушундай жүрөгүм эметип эшикке чыгып кеттим. Кайненеси телевизорду деди. Анан мен не болду? Жеңилдиби деп эле ыйлактап кирсем, мага пешенесин көрүп эле кайра ушу дөй албай эле отуруп калдым. Ошондо пешенесин ошентип эметкен. Ошондо анандай неме болуп турбайбы? Утканда дагы сүйүнөм, кандай болду экен деп. Мен алыгып көрө албайм да. Жок, көрбөй эле коеюнчу. Жеңип келсе экен деп Кудайдан тилеп эле отурам ушу. Ийгиликке жетсин. Мен каршы болгонум деле ошол эми баягындай ушул жүрөк чыдабайт экен да, баягы мынантип бир жерлери эми таштап эле кой, болду, 30га чыктың, барба деп ошентип айтам. Анан мынантип бир жерин эметсе кыйла жүрөгүңдү ооруйт да. Карабайсың дагы, кой, барбай эле кой, токтот эми болду деп коем. Ошо. Мындай жаракаттар көп эле болуп турабы? Негизи ар бир бойдо көп эле болуп турат. Эми бул жер негизи көп чоң, мындайча айтканда серьезный болду да. Анан башка бойлордо тез эле болуп турат. Жогоруда апаңыз айтып өттү да. Ушундай болгондо жүрөгүм ооруйт депчи, каршы болгон күндөрү болобу? Апам дайыма эле айтат, болду эми токтот. Болот эми ушунча поезд алдың, башкасын алдың, Таиландка чейин барып келдиң, токтот эми. Тез эле айтып турат, эми апам айтам мен, болду дагы эми. Аз калды, кичине калды дагы. Чыдап туруң деп. Ошо. Көпчүлүк спортчулар ушул спорттон кеттим деп эле кайра келип спортко аралашып жүрө берет да. Сиз дагы ошондой болуп, банда кумар болуп калбайбы? Ошол негизи өзү мушкерлер мындай да, жеңилип калгандан кийин кеттим дейсиң да. Баягы жеңилгениңе өзүң баягындай болупчу, капы болуп, ыза болуп, мен болду эми чыкпайм мен деп жеңилгенден кийин ошентесиң, анан
кайра эле ошо сиз айткандай кумар болот да. Кайра тренировка кылып анан кайра мен неге жеңилдим деп анан кайра ошентип баштагандан кайра чыгып аласың. Ошондой да. Менде дагы ошондой болгон. Акыркы жолу жеңилгенимде мен жок. Болду, чыкпайм эми деп дагы кайра канча жолу чыккан күндөрүм болду. Ошондой. Жогоруда баягы айтып өттүк, ошол каржы маселеси боюнчачы. Сизге мына мамлекеттен же болбосо айылдаштарданбы, Кыргызстандан демөөрчүлөр же мамлекет жардамында колдоо көрсөтпөдүбү такыр? Жок, мен Кыргызстандан көп деле демөөрчү болбоду, каржылоо болбоду. Мен биринчи ошо Таиландка апарганда Москвада тренировка кылчумун. Ошол жактан ошол орус тренерлерим апарган биринчи жолу Таиландка. Өздөрү каржылап, нарак берагын. Андан кийин уже дальше өзүм барып келип жүрдүм да, өзүм каржылап, баягы визаларга, билеттерге өзүм чуркап, бүт мындайча айтканда менеджери дагы, тренери дагы, башкасы дагы өзүм болуп жүрдүм да. Анан мындай Кыргызстандан андай эч жардам боло элек ушмалга чейин. Сиз орус машыктыруучуларым деп калдыңыз да. Алгач ошол жактан баштагансызбы, кандай? Мен ошол Москвага барып эл катары эле иштегени барып эле. Иштеп анан ошол жакта залга мен тайкем апарган. Апарып өзү тайкем кызыкчу экен эле тайский бокска. Анан мен дагы ушул спорт жакшы, ушулга катыш деп совет, ошо тайкем советин алып барып калганбыз Москвада. Ошол жакта барып калып, анан ошол жакта тренировка кылып, результат кылып, биринчи мен барганда ушу 4000ден взнос берчү элем. Взнос берип 4000ден 2010-жылы 4000ден берип кылчу элек орустардын залында. Кийин кылып результат кылып чемпионат Москваларга катышып, ал жерде 3-чү месттен алгандан кийин 2000 кылып койду. 2000 сага результатыңа 2000 сага скидка деп. Андан дагы мотивация болуп, дагы чыгып, жагы тренировка кылып, анан кийин ошентип бир да алгам. Анан бекер кылып койду. Ошентип Таиландка апарам деп жүрүп, Таиландка апарышты. Анан Таиланддан келгенде кайра мага төлөй баштады. 1000 рубльден берчиле каждый тренировкама. Тренировкага кел, тренировка кылып кет, сага 1000 рубльден берип турайлы биз деп. Макул деп анан ошентип келип, ошолор менен иштешип жүрүп, анан бирок олор Россиянын атынан чыгасың, Россиянын флагын көтөрөсүң дейт эле да. Анан мен айтат элем, жок, Кыргызстандын флагын. Россиянын флагына көтөргөн күндөр болду. Биринчи чыгып жүргөндө ошо Россиянын флаг желегин көтөрүп жүргөм. Алар менен иштешип жүргөн да. Кийин алардан уже жеке өзүм ажыралып чыккандан кийин анан Кыргызстандын флагын өзүм көтөрүп кийин чыга баштадым. Ошо азыркыга чейин Кыргызстандын желегин желбиретип жүрөбүз. Бизде ошондой, мисалы, ошол залдан чыгып, же болбосо ошол биздин мамлекеттин желегин желбиреткенде ошентип төлөп берген учурлар болобойбу? Ондай болбойт го дейм. Көрөлек. Бул жакта жок, ондай болбойт. Андай деңгээлге бул жак жете элекпиз го дейм. Азыр эми мына Россия жергесинде тайский бокс боюнча тайскийдин сборуна кирдиң, уже аларда стипендия төлөйт да. Айлык төлөп турат. Каждый спортсменге 10 000, 15 000 төлөп турат. Алат. Мен билем. Сүйлөшүп жүргөм, эми ошол жакта алып жүргөн досторум дагы бар. Сборныйга киргенден кийин төлөйт да. Анан мен дагы катышып калам, Москваны утам, чемпионат Москваны. Уткандан кийин баягы Россияга барыш керек да, чемпионат Россияга. Бара албайм уже, мен паспортум Кыргызстанс. Аяка катыша албайм. Эгер катышып российский паспортум болсо, катышып мен деле ошо чемпионат Россияны утсам, сборныйга кирсем, мен деле бүт төлөп бермек да бизге делечи. Бул жакта ондай эмес. Биз жакта только олимпийский вид спортолорду төлөп берсе керек деп ойлойм. Тайский, кикбоксинг, аяк-бияк андай спорттун түрлөрүнө стипендия төлөлбөйт го, төлөнбөйт. Таиландда канча жүрдүңүз? Таиландда мен 2014 баргам биринчи. 2014 барып 1 ай жүрүп, 2014 барып
1 ай жүрүп 2 бой өткөрүп анан ошо 2014төн бери 2018ге чейин барып келип жүрдүм да. Жанагы айтайын дегеним Буакаш Парамукпу ошол ошого окшогон атактуу спортчуларды жанагы муайтайды, тай боксту дүйнөгө мындай көбүрөөк кино тарабында тааныткан оңпаңкты көргөн учурлар болду, ошолор менен тажрыйба алмашкан. Алар менен залына барып, тренировка кылып, атайын эми онбанк аларды дагы жол көрдүк. Тони Жа деп баягы 2015 бир киносу чыккан. Ошол киносун ошол Таиландда эме кылып баягы открытиясы кылганда футболкасын утуп алгам мен. Подписи менен футболкасын утуп алгам. Мен ошол Тони Жа сынагына катышып ошол дагы бир эсте каларлык күн болгон. Эми баягы өзү бир катаны көрсөткөн приемда. Ким жакшы көрсөтсөңөр, жакшы окшош кылып туурасаңар, ушул менден приз деп ошо өзүнүн подписи менен футболка подарок эткен. Ошондо мен утуп алгам, жакшы көрсөтүп. Анан баягы Буаков Парамук боюнча айтсак, башында баардык эле тай боксерлор ошону күмүр тутса керек деп, мен дагы күмүр туткам. Өтө күчтүү боец, азыр деле урушуп жүрөт. Жаш канчага барып калса дагы. Ошонун артынан биз ал урушуп жүргөндө мен интернеттен Москвада отуруп көрчү элем да. Ушу турнирде бир эле катышып калсам, ушул жерде бир жеңилсем дагы бир чыгып алсам болот эле деп кыялданчумун. Азыр эми Алла буйруп ошол турнирлердин чемпиону болуп калдык. Ошол талыкпай эмгек кылып. Эмгек кылсаң баарына жетет экенсиң. Келечекте максаттарыңыз барбы? Мисалы, бул акыркы суроо болсун. Ошол келечекте максаттарыңыз барбы? Ошол Кыргызстанда тай боксту өнүктүрүп, өзүңүзгө окшогон, ошол Парамукка окшогон мыкты мушкерлерди тарбиялап чыгарам деген. Алла буйрса эми Чыгарса болобу негизинен? Алла буйрса эми болот, эми бардык нерсе өзү аракет кылсаң берекет дейт го. Бул үчүн эми жакшы мындай көңүл буруш керек да. Федерация жагынан дагы кичине көңүл бурулуп, спорт школаларды ачып, азыркы учурда Ошто жок тайский бокс. Бишкекте болсо 1 же 2 жерде бар. Алар деле андай жогорку деңгээлде эмес. Эми азыр көңүл буруп, балдарды өстүрүп алып чыкса болот. Эмнеге болбойт? Бардык жактан чыкса болот. Эми кичине азыр бардык эле ММА деп ММА жагына кызыгып өспүрүмдөр ооп кетти да. Азыр бардык жакка тең караш керек да. Азыр эми тайский бокстан башка өлкөлөрдө көп эле өнүккөн. Мына Россия, Украина, Белоруссия, өздөрүн Таиландда көп өнүккөн. Ушу Кыргызстанда негедир жакшы өнүгө албай атат. Эми буйрса ошону өнүктүрөбүз деп ниет кылып атабыз. Кудайым буйруп. Азыр эми келечектеги ниеттерибиз мына жолдор ачылса дагы Таиландга барып, жакшы формага келип, тренировка кылып, азыркы мына дүйнөдө менмин деген азыр Ванефси чемпионшип деп ошол жакта азыр муайтай, кикбоксинг, ММА түрлөрү болуп атат. Ошолго аракет кылайлы деген ниеттер бар. Кудай буйрса, жолдор ачылса, сборго кетебиз Таиландга. Ошол организацияга чыгышка аракет кылам. Колдон келишинче ошого бир чыгып, дагы ошол организацияда Кыргыздын желегин желбиретебиз деген ниеттер бар.